Кечээ мен жашаган Мокпо деген шаарда каргашалуу иш болду. Биздин жараныбыз экен 12 кабаттын тышкы фасадын боюп атып, кырсыкка учурап кулап, бала аман эсен калды. Кудайым чоң колдоду бул жерден. Эми мен муну менен эмнени айткым келип атат? Бул жака жиберген балдарыңар болсо, туугандарыңар болсо, булардан көп акчаны сурабагыла деймин. Анткени азыр Кореяда айлык акы аябай азайып калды, доллар кымбаттады, анан биздин сомго айландырганда кичинекей эле акча болуп, көп учурда жеңил заводдон оор жумушка барып, акчасы бир аз болсо да көп алайын деп ушундай жаны менен жан жарышып иштеп атышат. Ошондуктан балдарыңарды колуңардан келсе чет өлкөгө кетирбегенге аракет кылган, андан көрө ошол Кыргызстандан көп акча таап, көпкө жеткенге, көптү багындырганга мотивация бергиле. Чынында чет өлкөгө окуганга гана келиш керек. Окуп, ушул жерден билим алып, булардын тажрыйбасын көрүп дегендей, анан айла жок бизге окшоп келип калды дегендей келип иштеп аткандар болсо, ошо көптү сурабагыла демекчимин. Анткени бала болгону 20 жаштын тегерегинде экен. Бул учурда бала аман калып, дагы Кудайым чоң сактады. А эгер кээде өлүп калган учурларда кандай болот? Сөөктү алып барыш да кымбат. Анан ошол эле энаталар кайра жардам сурайт сөөктү алып келгенге. Акча чогултуп койгула, мынтип койгула деп кайра эле бул жакта иштеп аткан мигранттар чогултат. Ошон менен ушундай сөздү айткым келип атат. Көптөрүбүз Кыргызстанда азыр деле биз чет өлкөгө жиберип акча таптырганга балдарыбызды үгүттөйбүз. Андай үгүттөө токтолуш керек деп ойлоймун. Ошол.